Мына окуу жылы да бүтүп калды. Биз Кыргызстандын тарыхын да бүтүп калдык. Алдыда бизди мамлекеттик сынактар күтүүдө. Биздин тарых үмүт менен кайгыга толгон. Кылымдар бою биздин ата-бабалар кыйынчылыкка туруштук берип келишкен. Бирок 20-кылым бизди катуу сынакка алды. Биринчи үркүн, кийин массалык репрессиялар, мыктылардын мыктылары курман болду. Мисалы, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов. Эгерде улуу ата мекендик согуш болбосо биз бутубузга туруп калат белек. Дагы жоготуулар. Биз да мыктылардын катары азайганын байкайбыз. Анткени алар биринчилерден болуп жоого аттанат эмеспи? Массалык түрдө биздин эл колхоздорго жөнөтүлгөн. Башында эмгек акы жана паспорттор берилген эмес. Шаардык жакшы шарттарга барууга мүмкүнчүлүк жок. Анткени каттоо жок. Ошол себептен жакшы жумуш да жок. Биздин башчылар өзүнүн эли жөндө ойлоп убара болгон деле жок. Аларды өзүнөн жогору тургандарга берилген отчеттор эле кызыктырбапты. Жакшы отчет бериш үчүн башка союз республикаларынын адистерди алып келүү эле. Аларды үй, унаа, дача менен камсыз кылчу. Бизге болсо, биздин көз карашыбызга туура келбеген ушунча көп майрам берилди. Парадка чыгарчу, аракка үйрөттү, бекерликке көндүрдү. Ошону менен бирге уятыбыз, намысыбыз жоголо баштады. Намысыбыз жок болсо, жети атаны, тилди билүүнүн да кажети жок болуп калат экен. Биздин борбордо кыргыз тилинде үйрөткөн бир гана мектеп болгон учурлар да кезиккен. Жыйырманчы кылымда бизди кедейлер жана байлар, эл душманы жана революционер деп бөлө баштаган ошо бойдон уланууда. Азыр болсо оштук, чүйлүк, мырка жана киргиздер качан бөлүнгөндү токтотобуз? 21-кылым кашыбызда тазалана баштасак кантет? Эң биринчиден Совет бийлигинин идеологиясынан кутулуу керек. Советтер Союзу тараганына карабастан, майрамдары башка аттар менен өмүр сүрүүдө. Ушундай майрамдар үчүн мектептер, жогорку окуу жайлар, ишканалар, бейтапканалар эс алууда. Өз милдеттерин унутуп калган сыяктуу. Жакында май айы. Май майрамдардын айы. Анткени бир күн иштеп 2 күн бош. 2 күн иштеп 3 күн бош дегендей. 2 күндүн биринде майрам болуп иштегенге убакыт болбой калат. Майрамдар адамды өз нугунан бузуп коет. Чоңойгонубузду биз качан сезебиз? Сен элдин камын ойлоп, алардын кайгысын тең бөлүшүп, мамлекеттин эртеңкисин ойлой баштаганда гана өзүңдүн чоңойгонуңду сезесиң. Бүттү, жетет. Бийликте отургандарга, элдерге эмгектенгенге, окуганга, бактылуу бакубат жашоо түзгөнгө мүмкүнчүлүк бергилечи деп айтуубуз зарыл.